Жасайлы бер. Жазбасаң өзгөрөсүң, жазбасаң эч нерсе жок. Түшүндү? Напси, шайтан вообще жасатпайт адамды. Жасатпайт вообще. Тургузбайт. Только өмүрүбүздү уурдайт. Напси адамдын өмүрүн уурдайт. Кичине жата тур дейт. Кичине эс ал дейт, жашсың да дейт. Кичине эс алып ал дейт. Деп туруп адамдын баягы ичиндеги энергиясы бар го. Алла Таала бизге определенный энергия берет экен да. Ошону өзүңдү таанып ал, мени тааны, бул ааламды тааны, жаратылышты тааны, илим ал деп определенный бир энергия берет экен адам, Алла Таала. Ошол энергиябызды напси бизде эл болгондун эсебинен ошол энергиябызды только эмеге акча жазбага биркирет экенбиз. Биротол эле бийликке биркирет экенбиз, же биротол эле баягы пендечиликке биркирет экенбиз. Бирок акчага, бийликке кирип, бирок ошо өзүн шайтанга алынбай ишти кылса өтө чоң сооп жатат экен, өтө чоң сооп. Өтө чоң сооп жатат. Ошол нерсени айтып коеюн. Анан көпчүлүк баягы молдокелер эле сен байып кетсең эле анан сенин эчтекеңе жардам бербейт, анан акыретиңе акча жардам бербейт. Анан бийлигиңди эле, анан байлыгыңды эле бир тыйын деп баарын эле монтөргөн ал болбойт ал. Бул акча деген укмуш нерсе. Муну өтө чоң. Бийлик менен акчада эгер ыйманы бар адам болсо, өтө чоң коомго, өтө чоң пайда тийгизип койгонго кудурети жетет экен. Түшүнүңүздөрбү? Эгер биз баягы напсиге малынып калсак, анда убактылуу баягы жыргалтыктан чалып алат экенбиз. Анысы кандай? Напси биздин өмүрүбүздү ушинтип эле уурдап коет экен. Кичине жата тур. Кичине отуруп тур деп элечи. Анан баягы бир 60-64төн кийин адамда баягы энергия бөлүнүп чыгуу, адамдан тынымсыз энергия бөлүнүп чыгып турат. Могу адамдын денесинен Алла Таала ошондо жараткан тынымсыз энергия бөлүнүп чыгып турат. Ошол бөлүнүп чыккан энергияны биз мында жаратмандыкка айландырып ийсек, бул анда биз акыреттикке аябай чоң иш жасап койгон болобуз, акыреттикке. Эгер биз бөлүнүп чыккан энергияны жаратмандыкка айландыра албай, только боенгонго, кийимге койколоңдоп, только убактыбызды эркектерге, эркектер аялдарга кетирет. Керек. Бирок ашыкча эметкенде биз ошол өмүрүбүздү уурдатып коет экенбиз. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн могу динде деле убакыттан суралат экенбиз да. Убакыттан страшно суралат экенбиз да. Ошон үчүн